Саламатсыздар достор. Биз кайсыл жерде жана эмне кылып жүргөнүбүздү айтпай деле койсок болот. Себеби астында жазылып турат. Казакстандан кино келиптир. Келгенде да жөн келбей кыргызча которулуп, кыргызча дубляждалып келиптир. Эми ушул тасманы биздин көрүүчүлөр кандай кабыл алат? Жана кандай тасма экенин баа берип келели, жүргүлө. Кеттик. Жаңылыктар ошол биздин кыргыз элибизге ушул Казакстанда аябай популярдуу болгон мага көңүл бур кино тасмасын ушул жака алып келдик. Буюрса биздин кыргыз көрүүчүлөрдүн назарларына тартууланат. Негизи билишибиз боюнча сиз разбой кино тасмасын Казакстанга жана Өзбекстанга чыгардыңыз. Мирбек Атабековдун продюсерисиз. Казакстандан кино алып келип атасыз. Ушунун баарына кантип жетишип атасыз? Аракет кылсаң берекет дейт. Жигитке жетмишөнөр аздык кылат, анан адал эмгек ак ниет. Иши кылса моюнубузга жүктөлгөн милдетти колдон келишинче аткарып атабыз. Анан изденүүдөбүз ар дайым. Ар бир адам өзүнө кандайдыр бир максаттарды коюш керек экен алдына. А биз өзүбүзгө ушул кино жаатында дагы эмгектенебиз деген кички кезинен кыялым бар болчу. Азыр болсо Мирбек Атабеков менен да чынында иштешип калган 6 жыл болуп калды. Анан разбой кино тасмасын жалгыз гана Казакстан, Өзбекстан эмес, Россия Федерациясына дагы буюрса киргизип бердик, как дистрибьютор болуп, промоушен болуп. Ал 15 июньдан баштап Россиянын бүт кинотеатрларында Кудай буюрса көрсөтүлөт деген чоң үмүттөбүз. Кино тасманын баннеринин астында үйлөнгөндөргө жана үйлөнөктерге деп айтылат. Ошону кандай түшүнсөк болот? Эми бул жакта баягы аналогия кетет. Бош бойдоктор менен баягы үйлөнгөндөрдүн түшүктөрү жөнүндөчү. Анан жашоодон алынган дагы окуялар бар экен, арасында биз аны көрдүк. Чынында аябай кызыктуу кино болот. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөргө бул кинону сөзсүз көрүп коюңуздар. Бөтөнчө үйлөнгөндөр. Мисалы үчүн сиз айтып кеттиңиз, адал эмгек кылсаң баары болот депчи. Ушунун баарына сизге чарчабай иштегенге сизге орусча айтканда мотивацияны ким берет? Мага мотивация берген бул менин үй бүлөм. Чынында мен жубайым мотивация берет. Бул жакта менин атам турат. Атам мен ата-энем мага дем берип турат, кыргыз элим дем берип турат. Эми бул деген мактана турган нерсе эмес. Бул эгерде мен ордунда башка бирөө деле бул нерсе менен алектенсе, бул деле мүмкүн мындан да жакшыраак кылмак да, бирок биз ошол колубуздан келишинче эмгек кылып атабыз. Жокко чөкпөй, барга көппөй дегендей. Ошон үчүн биздин урматыбызды ортобузга салып да ушунча көптөгөн чыгармачылык инсандарды чакырып атабыз. Чынында бул чоң жоопкерчилик. Чынында бул аябагында чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн баардыгы мындай мыкты деңгээлде, жакшы даражада өтүп кетсе экен деген чоң үмүттөбүз да. Анан эми калганы уже показ көрсөтөт. Эң акыркы суроом, мыкты продюсер болуш үчүн мүмкүн биздин көрүүчүлөрдүн арасында продюсерлер болом деген кыялданган адамдар бар. Мыкты продюсер болуш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңузда? Тобокелчилик кылыш керек, аракет кылыш керек. Анткени продюсер деген бул баягы өзүнүн акчасын тобокелчиликке салып жумшаган киши да. Кээде болот, кээде болбойт. Болбогон нерсеге өйдө да айтып кеткенде чөгүп кетпей, жакшы болуп кетсе ага да көбүп кетпей дегендей, мындай аракет кылыш керек да. Бул эми продюсердин тегерен келип такалып, бул баягы финансы маселесине келип такалат да. Анан ал көп учурда өзүнүн акчасы менен рисковать этпейт. Бирөөдөн карызга алып, өзүнүн үйүн баягы залогко коюп, анан ошо тобокелчилик салган киши гана ийгиликке жетет дейм да. Мен ошондой ойдомун. Бирок жүрөктө Кудай болуш керек. Аллах деп ар дайым Аллахка таяныш керек. Эгерде ал нерсе болбой турган болсо, анда ал нерсе жакшы жакка болуп кетишине күмөн да. Ошондуктан ошол жүрөк менен акыл эс баягы бирдей ритмде болуш керек да. Ошол. Жаңылык деле жок, баары жакшы. Иштеп атабыз, кызмат кылып атабыз. Угушубуз боюнча сизди Муз каналдын шефи кылып коюптур. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Шефи же жетекчиси? Эми биз үчүн шеф бир сөз менен айтканда. Ооба, жетекчиси болдум. Кандай болуп атат иштер? Иштер жакшы. Азырынча мен жетекчи болуу максатым эмес. Менин максатым менеджер болуп, Муз каналга, музыка каналга, жаңы долбоорлорго
ошого демирчүлөрдү алып келип каналды өнүктүрүүсүнө салым кошсомбу дейм. Ошол. Кино тасманын алдында үйлөнгөндөр менен үйлөнө электерге арналган деп жазылып туруптур. Буну кандай түшүнсө болот деп сиздин оюңузча? Эми үйлөнө электер болсо мага тиешелүү экен. Демек мага тиешелүү тасма экен деп ойлоп калдым. Ошон үчүн эми тасма кандай экенин билбейм, бирок тасмадагы Акбота деген казак актрисасы мага аябай жагат. Андыктан ошо Акботаны көрөйүн деп келдим. Кандай аткарды экен, кыргызча сүйлөгөндө аябай жагымдуу го. Казак актерлорун кыргызча сүйлөтүп коюптур. Адил, азаматсың. Жаңылыктар болуп атат. Аябай жакшы жүрөм, жаңылыктар көп. Ошол келдик бүгүн көңүл бур тасмасынын бет ачарына. Трейлерин көрдүңөр, кандай сезимдерди? Жок, мен трейлерин көргөн жокмун. Интересно будет посмотреть. Баннеринен көрдүңүз? Ооба, баннеринен көрдүм. Эмне жөнүндө деп ойлойсуз? Мага көңүл бур дейт. Мага көңүл бур, махабат маселеси болсо керек да. Сүйология. Башында сиз актер катары тасмалга тартылып жүргөнсүз, андан бери чыкпай калдыңар. Себептери эмнеде? Же жакында чыгасызбы? Кыргызстанга керек болгонумда 20-жылы жерим чакырды, элим чакырды, келдим, кызматымды кылдым. Азыр чыгармачылыгымдын экинчи жазы башталып атат. Жакшы сунуштар болсо, ошол бышып келаткандай туюлуп атат да магачы. Биздин индустрияда кино актер десе эле катарынан ийгилик болуш керек да. Жок, андай болбойт. Ар бир актерго өзүнүн бир мындай турмушуна таасир эте турган айылкем сыяктуу, көрүүчүлөргө таасир эте турган бир тасма күтүп жатат го деп ойлойм да. Шашпаш керек. Мен азыр кенен жүрөгүмдү коюп, өзүмдүн маңдайыма жарашкан, өзүмө жарашкан, элге алына турган бир тасма бышып келатат го дейм. Аз калды. Кино жаратуучулары азыркы учурда кыргыз киносун өнүктүрүш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңузча? Азыр эмне кылып атса, ошону эле кылыш керек болду. Мага аябай жагып атат азыр. Эң негизгиси мен ичимдеги баягы өзгөрүү болду. Акыркы 2-3 жылдан бери биз бардык тармактан, маданият тармагында чоң мындай өзгөрүүлөр болуп атканын байкап атабыз. Ушул бойдон кетиш керек. Убакытты алдын ала каалабайлы, бардык нерсени өз жайына коелу, буюрса бардыгы жакшы болот. Кыргыз киносу, казак киносу, өзбек киносу биргелеше турган күндөр келет. Борбор Азия, азыркы учурда Түштүк Корея сыяктуу дүйнөлүк маданият экспортерлорго айланат. Бул убакыттын гана нерсеси да. Жакшы. Эмне жаңылыктар болот? Көп байкап атабыз, футбол ойноп атасыз, стендапка чыгып атасыңар, деги эле айта кетсеңиздер. Жаңылык стендап деп койлор, концерттерим жакында 17-июнда буерта чакырабыз. Футбол ойноп атабыз, медиа лигада кече күнү утулуп калдык Тилекке каршы, бирок бар алдыда. Анан азыр июль менен августка 2 кино даярдап атабыз, 2 кино тартабыз буерта. Аябай чоң масштабный темаларга, Кудай буйрса. Бар эркектер үчүн кино тасмасы кандай кабыл алышты, кандай болду, кандай опыт алдыңар? Эң биринчи тажрыйба алдык да. Мындай кандай тартыш керекти үйрөнүп алдык, кандай кылбаш керек экенин билип алдык. Албетте каталар болушу мүмкүн, албетте бирөөлөр туура эмес кабыл алышы мүмкүн, бирок биз ал нерселерди көргөн жокпуз, анткени биз кайфовать эттик. Бирок Кудай буйрса 2-3 кино мындан да күчтүү болот. Аябай эле Кудай буйрса аракет кылып атабыз ошого. 2-3 киноңор деги эмне жөнүндө кичине болсо да айтып кетсе болобу? Так, экинчи азыр почему-то Кыргызстанда эме тема кетпеди. Кыз бала, кыз ата деген тема кетти. Ошого жакыныраак. Үчүнчүсү бул накта сүйүү жөнүндө. Любовь. Любовь. Ал кинолорду биздин көрүүчүлөр качан көрө алат? Кайсы айда чыгышы мүмкүн? Азыр биздин бир датабыз бар, бул 18 январь. Анан экинчи датабыз мүмкүн ага чейин, мүмкүн андан кийин болуп калышы мүмкүн. Буюрса кышка мал күн сууктап калганда көрөт экенсиз. Буюрса күзүндө, кышында 2 кино болот буюрса бизден. Жакшы. Деги эле жаңылыктарыңыз көп болот. Ыр чыгарып атасыз, деги баня ачып атасыз. Айтып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө нелер болуп атат жашообузда? Арча банясына келип түшкүлө. Болду деп кетпа. Баняга келип түшкүлө, вход 1000 сом. Азыр скидка болуп атат, 800 сом кылып бере алабыз. Күнү ысыкта. Күнү ысыкта кичине акция кылып койдук. Кандай условиялар бар? Мындай ысык күн, ушундай күн ысыкта барып душу барбы, мустак бассейни барбы ошол? Мустагы бар, жылуу бассейни бар, ысык пары бар. Дагы эмне, чоң бассейни бар, кичинекей бассейни бар, тамак ашы бар, бүт бар. Жеп, түшүп, жыргап, массажы бар, баары бар. Ыр чыгарып калдыңыз, кара кыз деп, ал кимге арналган ыр деги эле? Бул кара кыз, кара кыздар өздөрү комплекс болбосун деп
кара кыздардын кадыр баркын көтөрүү максатында ушуларды чыгарып койдук. Эми кино жаатында сүйлөшүп кетелик. Жакында кинодон көрө алабызбы? Кино эмне болот, кино тармагыңыз? Сунуштар бар. Буюрса быйылкыга бир тасма бар. Ал жакта бир жакшы ролум бар, өзүм ойной турчу. Ал кинону ким тартат, эмне тасма экенин азырынча айтпай турайын, бирок быйыл тартылса кийинки жылы чыгат. Тасма талаасында дагы буюрса ништяк пландар бар. Ништяк. Постепенно келатат акырын. Здравствуй, папа киносунун экинчисин көрө алабызбы? Жок, анткени бул кино бир эле бөлүк болуп жазылган сценарий башынанчы. Ошондуктан мен эми лирикалык тасма болду да булчу. Эми кийинкисин комедия Өзүңөр тартат. Ооба, комедия. Белгиле, мисалы үчүн сиз кино жаатында баня ачып атасыз, ырдап атасыз, киного тартылып атасыз. Ошондой адам болуш үчүн эмне кылыш керек? Ушундай жетишкендиктерге кантип сизге эмне мотивация берет мунун баарына жетиш үчүн? Эмне түрткү берет? Билбейм даже, чын айтайын, билбейм. Эми өзүмдүн эле баягы болгон натурам ушундай экен. Энергиялар көп. Иштегим келип турат. Жанымда жүргөн жардамчыларым, командам деле жакшы түрткүлөрдү берип турат. Ошол мындай максаттар көбүрөөк коюлуп алса, бир жылкыга 10 максат коюлса, ошонун 5-өсү аткарылат дегендей да. Анан кызганчаак болуш керек. Мен мисалы өзүм чыгармачылыкта кызганчаакмын. Менен бирөө ашып кетеби деп корком, ушундай болчу элечи. Конкуренция дегенде жаябай мындай. Мен жанымдай, мен чөйрөмдө ошо биздин юмор чөйрөсүндө жүргөндөрдөн аябай күчтүүлөр болуп, мен ошо көрүнбөй калбаймбы деп эле ушинтип кызганам. Сиздин оюңузча? Здрасте. Сиздин оюңузча? На русском разговариваю. Можно на русском, да? Кстати, Да. сиз орус курска Да, идёте, я да? Да, давайте на хожу русском. на русский курс, называется Lingua School. Вот, уже в течение 1,5 месяца хожу. В принципе, уже нормально разговариваю. Окончание, только сейчас по окончаниям немножко сложновато, но я еще не выучил все. В принципе, я думаю, 30% у меня скоро будет хорошо русский язык. Да. Мощный будет, да? Да, мощный. Только что начали мы. Первый уровень, средний приехали. Да. Еще сколько будете ходить? Еще 1,5 месяца. Ага, потом? Да, потом я с тобой буду хорошо разговаривать. Да. На английском, когда мы будем с вами общаться? На английском я еще пока не думал, но в следующем году буйруса, дай бог. Түгөнбөй койдук орусча я. Аягына чейин көп алып турсуң. Пока что запас есть. Запас да. много. Запас есть. Больше, чем раньше. Тормоз-пыш дело эмес. Нет, такой... Тормоз-пыш эмес. Нет. Да. Как вас звать? Бакыт. Бахыт. Очень приятно, меня сама. Сама, взаимно. Очень приятно было увидеть с вами. Оператор тоже с вами. Очень приятно, как вы меня снимаете. Спасибо вам. Пожалуйста. Хорошего вечера вам. И вам тоже. Спасибо. Ага, спасибо. Столкие аплодисменты. Братья, сегодня, друзья. Профессиональный кабинет министров Кыргызской Республики Эдил Жолдубаевич Байсалов. Жаңылыктар көп аябай баягыдай эле чыгармачылык жакта көп жаңылыктар бар. Буйруса анын баары сыр бойдон калганы жакшы. Себеп дегенде анын баары орундалыш үчүн бир аз тагыраак маалымат айта албайм. Орундалганда баары силерге белгилүү болот. Качан жаңы ыруугабыз ошол мына жаңы ур качан? Азыр англисче, орусча тилинде мен альбом жазып атам. Буюрса кыргызча да ырлар чыга берет албетте, бирок башка тилдерде көп ырлар болот. Мирбек байке, могул сыр эмнеде? Ар бир ырыңыз хит болот. Сыры эмнеде бунун?
Жок, бардык эле ырлар хит боло бербейт. Себеп дегенде биз мисалы 10 ыр жазсам, 10 ырдын ичинен бир 3-4 хит болушу мүмкүн. Кээ бир ырлар деле чыгат, просто алар бардыгы сиздер хиттер деле угуп атпайсыздарбы? Ошолорду деле угуп, ошондой чечимге келип атасыздар да. Сезиндер калып калат. Мисалы мен балама деген ырлар чыгаргам акыркы күндөрү ошол андан башка да ырлар көп, бирок алар толугу менен элге мисалы жеткен жок. Арасында бар мындай хит болгон ырлар бар, өзүнчө мындай өзүнүн орточо өзүнүн угармандарына ээ болгон ырлар бар. Сизге мисалы үчүн ырды чыгаранын алдында бир кандайдыр бир сезимдер болобу? Ушул ыр бир нерсе болушу мүмкүн, жакшы болот. Сезимдер болот албетте, бирок элдин талабын толугу менен 100% айта албайсың. Муногу хит болот дейсиң, бирок ал ыр хит болбой калышы мүмкүн. Муногу ырдап кой беренчи боло берет деген ыр хит болуп кетиши мүмкүн да. Бул аябай мындай чоң бир эме. Сыйкыр деп айтсак болот биз үчүнчү, мындай өзүбүз мындай профессионал канча опыт бар, 20 жылдан бери ырдайбыз, бирок азыркыга чейин билбейм элге эмне жагат, эмне жакпайт экенин. 20 жылдан бери. Мына сиз айттыңыз 20 жылдан бери депчи, сахнада жүрөсүз. Деги эле бир арасынан өзүңүзгө бир жаккан ырыңыз барбы? Ушул ырды мен мындай чын дүйнөм менен ырдайм деп. Мен бүт эле ырларымды чын жүрөктөн ырдайм. Эч качан бирөө жагат, бирөө жакпайт деп айтпайм. Эми жакшы эл тандаган ырлар бар. Эл алдында мындай башка ырлар караганда алдыга чыккан ырлар бар. Бирок мен бөлбөйм. Мен бардык ырларымды чын жүрөктөн бардык ырларды мен чын жүрөгүмөн ырдайм. Бардык ырларымды жакшы көрөм. Мыкты ырчы болуш үчүн эмне кылабыз? Ошондо көрүүчүлөр азыр биз сүйлөшүп атабыз. Мыкты эме ан үчүн тажрыйба керек, каалоо керек. Андан тышкары эмгек 99% эмгек дегенде бул чын. Себептен көп таланттуулар бар, бирок кылыш керек, муну кылыш керек деп эле жүрө берет да, убакыт өтө берет. Убакыт деген аябай мындай кыска. 100 жыл жашайбызбы? Ошол убакыттын ичинде бир жакшы иштерди калтырып кетишибиз керек. Мен ушул тасма албетте мындай өтө сапаттуу кино болуп тур. Эми биздин да жаштар тартып атат. Анан бирок менин оюмча бул мен өтө мындай актерлордун дагы бирок бул Голливудтун эле деңгээлдеги эле кино болуп тур. Менин оюмча биз сөзсүз 1-2 жылда ушул эле кинону мындай белгилүү Американ актерлору Голливудта эле тартылат. Анткени сюжети албетте бул 10дон 10 балл. Анан ошондуктан албетте биздин казак актерлору дагы мыкты ойноп беришти. Анан бул өтө кызыктуу. Голливудтун эле деңгээлдеги кино, өтө сапаттуу дагы. Анан албетте терең мааниси да бар, тарбиясы да бар. Менин оюмча биздин бардык жаштар, өзгөчө үй бүлөлүүлөр келип ушул киного барып келелик деп, менин оюмча миңдеген үй бүлөлөр үчүн да пайдалуу болот деген ойдомун. Кинону көрүп жатканда тасманы кандайдыр бир айырмачылык көрдүңөрбү? Казак киносу менен кыргыз киносунун бир айырмачылыктарын байкадыңызбы? Эми мен башында да айткан сөзүм ушул казак менен кыргыз киносу эле бир. Биздин актерлорубуз да, режиссерлорубуз дагы мына совет доорунда дагы, акыркы жылдары дагы албетте биздин жылдыздарыбыз бир болушу керек. Анан ошондуктан биздин киночулар ошол жака барып өздөрүнүн кинолорун көрсөтүп атышат. Ал өзүбүздүн боордош бир тууган казак элинин кинолору албетте бизге келиши керек. Анткени биздин жашообуз бир, кыялдаганыбыз, менталитетибиз, характерибиз. Ошондуктан менин оюмча мага өтө жакты. Анан мен дагы көптөгөн биздин бардык кыргызстандыктарды ушул киного чакырат элем көрүп кеткени. Бишкекке куш келипсиз. Кош көрдүк, рахмет. Кандай сезимдер калтырды? Если честно, мен өзүм Бишкекти катты жакшы көрөм. Мага бул жактагы адамдары, конак жайлыктары катты унайт. Енді бүгүн биздин фильмге колдоо көрсөтүп келген баршаңызга көптөн көп рахметимди айткым келет. Өзүңүздүн үнүңүздү башка үн менен уккан кандай сезимдер болду? Түсүнбөдүм. Услышите в телевизоре, в кинотеатре, в фильме, да, другого человека в вашем голосе. Енді
бір жағынан қызық екен, екінші жағынан мен өте қатты қуаныштымын. Менің даусыма келетін, жаңа ырымдап салғанына көптен көп рахметімді айтқым келеді. Бұл жерде енді жаңа дубляж жасайтындардың жұмысы оңай емес қой, біреудің дауысын салып беру. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Сәттілік баршаңызға. Сіздерді күтеміз. Как настроение? Отлично. Отлично, да. Как вам Бишкек? Вы в первый раз здесь? Нет, я не в первый раз. Я почти все свое детство провела в Бишкеке, поэтому для меня этот город очень родной, очень теплый. Тут, конечно же, классно. Какие ощущения были услышать другим голосом себя? Знаете, я вначале переживала очень сильно. Даже когда вот вначале нас пригласили сюда на сцену, я вообще отказалась что-либо говорить, потому что я прям переживала. Но когда вот начался фильм, вообще дубляж на высшем уровне. Вот точное попадание, я прям успокоилась, опустила ситуацию, и, если честно, я наслаждалась, как будто вот в первый раз обратно увидела свой фильм. Как вообще этот фильм воспринимали в Казахстане? В Казахстане, Аллаха мыңда бір шүкір, восприняли очень хорошо, вот что радует, прям были кассовые рекорды у нас. Фильм вообще в кинотеатрах шел по 2 месяца, да, у нас продлевали по просьбе народа, вот, и... Думаем, здесь то же самое будет. Алла қаласа, очень надеюсь, что вам понравится, то, что нас примет ваша аудитория. Бишкек жөнінде айтып бердіңіз, қандай қабыл алышты сізде? Бишкекке біздер енді осының алдында бір рет келдім, ең алғашында келген кезде. Менде разница жоқ. Қазақстан мен Қырғызстанның арасында негізі, как обычно, басқа елге шыққан кезде чувствуется же. А Қырғызстанда как будто как у себя, и ешқандай айырмашылығы жоқ, и теплый прием, мына жақтағы өнерпаздар, жігіттер, творчестводағы, шоу-бизнестағы азаматтардың барлығы как свои принимает. Это Дубляж жөнінде айтып кетсеңіз. Дубляж вообще топ. Басында біз өзімізге қызық болатын, басқа тілге аударған және басқа актерлар, но бүгін қарап шыққан, я сам поверил даже. Я почти думаю, это кажется, что киргизский фильм полный. Дубляж топ. Кто бы это ни делал, это творчество, это искусство. Шикарно. Вам спасибо большое. Вы передали лучше нас, можно сказать. Көрушілер шақырып қойыңыз еме? Құрметті Қырғызстан Республикасының барша тұрғындары, ағайындар, бір туғандар, баршаңызды осы фильмді көріп, әйелдеріңізбен минимум гүл беретіндей, максимум бір шетелге шығып кете қоятындай, демалып келетіндей фильм болсын, көріп араларыңыз жақсарсын, ешқандай адам ажыраспасын, махаббаттың барлығы берекелі, соңы қайырлы болсын. Рахмет. Қазақ бір туғандар келіп айтып кетішті, дубляжы оригиналынан дағы жақшырақ болғандай сезілді, себебі аябай залдағы жақсы реакция беріп тұрды депші. Кино позитивді, оригиналды, жақсы ойлар менен, жақсы бір данышмандық ой менен, үй бүлелік бақытқа, ошол эле убакта бир юмор аркылуу күлкүлүү жакшы кино экен. Негизден аябай залда жактырды, биз келинчегибизге көз жактырдык. Ошол бүт жигиттерге, командага алып келген, ошол бүт процесстин баарын аткарган, уюштурган Адил Урдинов баш болгон командага чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Кудайым береке берсин буюрса. Рахмат. Кино аяк жагы аябай жакты, анткени ал жакта аябай жашоодон алынган. Кайра баштайт? Да, кино жөнүндө. Эмне болду? Кеттикпи? Кинонун эң жаккан жери жашоодон алынган көптөгөн сонун жерлер бар экен. Ошол аябай жакты, сценарий өтө сонун ойлонуштурулуптур, анткени өзү күн менен түн, түшү менен өңү алмашып кеткендиги бул мындай спойлер кылбай эле коеюн, бирок сонун айкалышыптыр. Рахмат биздин ошо казак туугандарга, бизге дагы ушундай фильмдерди кыргыз тилинде тартуулап жатканы дагы бул өтө чоң биз үчүн ийгилик деп ойлойм. Ошо ыраазычылык билдирем биздин Казакстандагы ушундай жакшы кино жаратып жатканына. Биз ушул жакшы бет ачарга келдик. Орулош биздин казак элинен келген кинокомедия, мелодрама да. Биз аябай толкунданып көрдүк, анткени бул жашоодон алынган окуялар, жашоодон алынган бири-бирибизге болгон үй бүлөдөгү мамиле, ката кемчиликтер, анан кийин өзгөчө бул үй бүлөдөгү болот да эми биз даже ушул
азыр уже өзүбүздүн возрастка келсек деле биздин бала чака өсүп келатат. Анан бул аябай мындай кандай десем, ар бир үй бүлөнү глубоко затрагивающий тема да. Анан ошол ката кемчиликтерди ушул кино тасмалар аркылуу элди тарбияласа болот, жаштарды тарбияласа болот, өзүбүздү тарбияласак болот да. Ошон үчүн мен аябай терең ыраазычылык билдиргим келет ушул фильмдин сценаристине жана ушул жакшы ойноп берген ушул керемет адамдарга, артисттерге. Чоң рахмат. Мына достор, ушинтип берүүбүз аягына келди. Алтындай болгон убактыңарды бөлүп ушул берүүбүздү көргөнүңүзгө рахмат. 8-июндан баштап жайдын ысык күнүндө Салкын кинотеатрга келип көрүп койсоңуздар болот. Кыргыз киносу өнүгө берсин, барыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө.